Бир кабаттуу бул имарат 1978 жылы курулган. 45 жылдан бери кургак-учукка кабылган бейтаптар дарыланып келет. Акыркы жылдары жер астынан чыккан суулар терезесине чейин каптап, пайдубалы чөгүп кеткен. Дубалдары жыгач менен тургузулгандыктан ичинен чирей баштаган. Уктасак ушу кроватты бирөө терметкендей эле катуу болду. Кургак-учук борборунда 8 күндөн бери дарыланып жаткан 33 жаштагы Алтынбек Жусупов 2 жолу катталган жер титирөө учурунда да ушул бөлмөдө жаткан. 22-синен 23-үнө караган түндөгү жер силкинүү аны катуу кооптонтконун айтат. Уйкуда жаткан Алтынбек керебетинин термелүүсүнөн ойгонуп кеткен. 2ден өткөн эле бир 5-6 мүнөт өтүп, 10 мүнөткө чейинки аралыкта да анан уктап атканбыз. Уктап атканда эми билинет го баягы биринчи soğuk çıgat, ün çıgat, guu dep. Kayç bolmana üne çıkıp kadimki deyle bilinip attı da hem жаңыраак болгондо ana muna özü эле көрүнүп турат, кулап калчу да эле сезилип атты мен үчүнчү. Чынында кийин бул больница менден да чоң болсо керек. Жа эскилиге жетип калганында. Облустук кургак-учук менен күрөшүү борборунун директору Жеңишбек Шарипов жарымкылымдай турган имараттын эскилиги жеткенин билдирди. Жер титирөөнүн күчү аз болгондуктан гана туруштук берди дейт. Жаңы имарат куруу керектиги боюнча тиешелүү жактарга кайрылганын айтып, ушул жылы дайын болоорун үмүт кылып турат. Эски эшик айнектериден муздагы абалар кирип, себеби азыркы күндө жаңы айнек басып, кичине болсо дагы ремонт кылдык, бирок ал айнек эшиктерди да карматуу бүттөп кыйынчылыкка турду, себеби здание жыгач тибине болгондон ичинен чирей баштаганда. Эгерде мынандай кечегинде катуу жер титирөөлөр болсо, биздин оорукана аларга туруштук бербейт. Изилденгенден кийин гана билинет ошол канчалык кооптуу жана коопсуз эместиги. Архитектура кызматкери эски имараттар кароосуз калган болсо адам өмүрүнө кооптуулугу бар дейт. Так айтуу үчүн атайын адистердин тыкыр текшерүүсү зарыл. Азырынча жер титирөөгө туруштук берет же бербейт деп чечим чыгара турган атайын кызматтар Баткен облусунда ачыла электигин билдирди. Ошо лицензиясы бар, азыр ишканалар бар, ошо барып жайында ар бирини жекеден ар бир объектти өзүнчө текшерип, анан кийин бир жыйынтык чыгарса болот. Кооптуу эместиги боюнча. Бирок негизинен бул 50-40 жыл курулуп калган имараттар, айрымы кароосуз калган имараттар болсо, алар чындыгында адам өмүрүнө коркунуч келтирет мүмкүн. Баткен облустук кургак-учук менен күрөшүү борборунун имараты авариялык абалда деген чечим чыккан эместигин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен башкармалыгынан билдиришти. Мындан 7 жыл мурда жер астындагы сууларды тарттыруу боюнча гана кайрылышкан. Жаңы имарат курууга атайын авариялык абалда деген корутунду алуу керек дешет. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылуу жасаган, ал кайрылууда ошол имараттын короосундагы жер астынан чыккан сууну качыруу боюнча кайрылуу болгонда, ал авариялык абалда деген чечимди чыгаруу үчүн ошол ишканадан атайын ушундай авариялык абалды деп таануу үчүн кайрылуу болуш керек. Ошол кайрылуунун негизинде атайын баягы комиссия карап чыгып, анан чечим чыгат. Баткен облусундагы имараттардын абалы мындан 6-7 жыл мурда ведомстволор аралык комиссиянын текшерүүсүнөн өткөн. Ошол учурда 31 имарат авариялык абалда деген бүтүм чыккан. 9 имарат курулуп, 22си ошол боюнча турат. Акыркы жылдары бул көрсөткүч көбөйгөнү же азайганы боюнча текшерүү боло элек. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.